Талас облусундагы Кара Буура районунун жана өлкөнүн аймагындагы бир катар айылдардын аталыштары өзгөрдү. Кара Буура району мындан ары Айтматов болуп аталат. Ал эми бул райондогу Чымкент айылы Чолпонбай айылы болуп өзгөрдү. Эгерде сиз Нарын облусунун Кочкор районундагы Кош Дөбө айылына барсаңыз, анын жаңы аталышы Ормонхан экенин эскертип алыңыз. Ош облусундагы Ноокат районунун Бор Баш айылы мындан ары Кайрагач айылы деп аталат. Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн реалдуу реформалар керек деген маселе Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Эмиль Токтошов тарабынан айтылды. Ал латын арибине өтүүнү сунуштап жатат. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин маалыматы боюнча, латын арибине өтүү маселеси 1993 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинде көтөрүлгөн. Ал кездеги вице-премьер-министр Абдыганы Эркебаев кол койгон болчу. Андан бери 6 өлкөнүн ичинен Кыргызстанда гана абал өзгөргөн жок. Эми президент менен Жогорку кеңеш саясий чечим кабыл алса, окумуштуулар менен илимий чөйрө латын арибине өтүүгө даярдык көрө турганын Абдыганы Эркебаев кошумчалады.